Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Бүгүн биз коомубузду барган сайын бүлүндүрүп, акырындык менен бир токтобогон темпте атайылап багытталгандай план менен жүрүп жаткан бөлүп жаруу долбоорунун ишке ашырылып жатканы тууралуу сөз кылабыз. Эгер байкап жаткан болсоңуздар, акыркы учурларда айрыкча диний багытта коом арасында бири-бирин жек көрүүнү, бөлүнүп жарылууну, ынтымакты ыдыратууну көздөгөнү даана көрүнүп турган маалыматтык саясат жүргүзүлүп жатканын түшүнөсүз. Бир караганда бул нерсе табигый көрүнүштө сезилгени менен, бирок жакшылап анализдесеңиз, бул табигый эмес эле атайылап кимдир бирөөлөр тарабынан Кыргызстандын улуттук коопсуздугу үчүн, эл журттун ынтымагын, биримдигин кетирүү үчүн, анан акырындык менен конкреттүү каршылаш тараптарды калыптандырып туруп, аягында кандайдыр бир жарылууга алып келүүнү көздөгөн план, атайын долбоор иштеп жатканын түшүнөсүз. Жана буга көңүл бурбай коюуга, жөн эле кадимки көрүнүш катары кабыл алууга такыр мүмкүн эместигине ынанасыз. Интернет тармагында акыркы учурларда жанагы кээ-бирлери теңирчилер деп, кээ-бирлери дагы башка атап жүргөн белгилүү бир аккаунттар жана ачык эле аттуу баштуу интернет колдонуучулары тарабынан негедир мусулман коомчулугуна карата маалыматтык чабуул жасалып жатканына баарыбыз күбө болуп жатабыз. Албетте, Кыргызстанда дин тутунуу эркиндиги берилген жана ким кайсыл динди кааласа ошону тутунуп жашоого толук укуктуу. Бирок башка дин кармангандар бири-бирлерине акарат келтирип, шылдыңдап, мыскылдап, жек көрүүнү пайда кылууга мыйзам менен катуу тыюу салынган. Муну дагы баарыбыз жакшы билебиз. Эми биз байкаган мамлекетибиздин туруктуулугуна, элдеринин ынтымагына каршы атайылап жасалып жатканы билинип турган аракеттер боюнча бир кененирээк токтолуп көрөбүз. Соц тармактарда кыргыз контентин байкап көрсөңүз, айрыкча акыркы жылдары акырындык менен өздөрүн кыргыздын накта патриоттору деп мүнөздөп, кыргыз улутуна күйгөн күйөрмандай көрүнгүсү келип, башкаларга ошондой адам болуп көрүнгөн ролду ойноп жаткан, интернетте отуруп алып мусулман коомчулугун келе-келеп, болор-болбостун баарын жазып, видео сүрөттөрдү активдүү жүктөп, жолук салынган кыз-келиндерди каралап, Куран жаттаган уул кыздарды келе-келеп, ал эмес мусулман коомун кыргыздын номер 1 душманы катары сүрөттөп, пропагандалап жаткан топ пайда болду. Өздөрү көбүнесе фейк аккаунттарда отурушат. Эл арасында болсо буларга карата ар кандай нааразычылыктар күн санап көбөйүп, коомубузда улуттук коопсуздукка коркунуч жаратууга багытталган абал пайда боло баштаганы да талашсыз болуп турат. Дин, ишеним бул өтө назик жана өзгөчө көңүл бурууга зарыл багыт экенин жакшы билгенибизден кийин, дүйнөнүн ар кайсыл жеринде буга байланыштуу аянычтуу окуялар жүз берип жатканын көрүп турганыбыздан кийин, кыргыз эли өзүбүздү өзүбүз колго алып, акыл калчап, алдын ала туура кадамдарга барууга милдеттүү экенибиз да түшүнүктүү. Жөн гана катардагы талашуу, дискуссия болсо мейли дейсиң. Себеби адамзаты бул дүйнөдө канча турса, ошончого чейин өзүнүн акылына, түшүнүгүнө жараша ар кайсыл темада талашып тартыша берет. Бул эми адамдын табиятындагы нерсе. Бирок, эгер кайсыл бир диний коом үчүн атайылап диндер аралык каршылыкты, жек көрүүнү, анын арты менен тополоң чыгарууну көздөп, кимдир бирөөлөр иштеп жаткан болсо, анда бул түздөн-түз улуттук коопсуздугубузга коркунуч жараткан фактор болуп эсептелет эмеспи? Теңирчи болсоң, мусулмандарга же башкаларга асылбай эле аларды атайылап, каралап, шылдыңдап, кыргыздын душманы кылып көрсөтүүгө жандалбастап, аларга каршы маалымат саясатын жүргүзүп, кыжырына тийип, акырын бир мыйзамсыз кадамдарга барууга түртүп, анан коомдун ынтымагын бузуп, эмне пайда табасың? Же Кыргызстанда эми ушул бөлүнүп жарылууга тема болбогон дин калды беле? Партия болуп бөлүнүп жарылып бүттүк эле. Саясатчылардын артынан бөлүнүп жарылып бүттүк эле. Байкедей болуп, уруу болуп, ал эмес көчө болуп дагы бөлүнүп жарылып болдук эле. Эми өлкө башчылары элдин баарын бирдей шартта, бирдей тартипте, мыйзамга баш ийдирип, ынтымакта жашоого болгон күчүн жумшап жатканда, бизге бөлүнүп жарылбаган ушул дин тармагы калды беле? Акылыбыз барында, ошол өздөрүн кыргыз улутунун күйөрманы кылып көрсөтүп, ислам динин кыргыздын душманы кылып көрсөткүсү келип, элди бөлүп жарууга болгон күчүн жумшап иштеп жаткандар дагы, анан алардын аракеттерине сабырсыздык кылып, радикалдык кадамдарга барууга чакырык салып, ошол эле дин душмандары тарабынан жаратылган экстремисттик уюмдардын катарына азгырылып кирип алып, баш айланып жүргөн, айрым мусулманчылык менен экстремизмдин айырмасын ажырата албай жаткан мекендештерибиз дагы, анан таза динди так карманган, акыл эси тунук элибиз дагы бүгүн өзүбүздү бир сыйра таразалап, багытыбызды тактап, көзүбүздү чоңураак ачып алсак, ашыкча болбос эле. Анткени биздин бир гана мамлекетибиз бар.
Kim bolsoң ошол бол, бирок Кыргызстан деген мекениңдин тагдыры менен ойношпо деген гана сөз. Ойношчу болсоң, өзүңчө кыйын болуп, оюмдан от чыгарамын деп отурган болсоң, анда катуу адашып жатканыңды мүмкүн болушунча эртерээк түшүнүп, өзүңдү өзүң колго алып, эки жагыңды жакшылап таразалап алсаң, өпкөңдү басып, өзүңө келип алсаң, өзүң үчүн дагы, балдарыңдын келечеги үчүн дагы, Кыргызстан өлкөбүз үчүн дагы өтө туура кылган болор элең. Өткөндө Сузак районундагы мектептеги Кыргызстандын желегин алып салып, ордуна маркер менен колдо жасалган, көрүнүшүнөн арабча жазылган бир матаны илип, желекти өрттөгөн окуя бүт элибизди бушайман кылып жатканы талашсыз. Бул көрүнүштү дагы ансыз да коомду бөлүп жара албай күйүп жаткандар үчүн сонун шылтоо болду да калды. Эми алар ого бетер элдин ичинен иритип, бири-бирине каршы тукурганга курал болуп берип жатпаганда эмне? Ошондуктан бир жөнөкөй чындыкты жалпы элибиз билип алышы учурдун талабы. Урматтуу кыргызстандык мекендештер, замандаштар, бүгүнкү жашоо маалыматтын жашоосу. Бүгүнкү күн жалган менен чындын айырмасын ажыратуу өтө кыйын учур. Билимдүү адам эмес, менмин деген академикти дагы бир көз ирмемде мээсин айлантып, зомби кылып алууга толук мүмкүн жашоо. Дүйнөлүк державалардын геосаясаты күн санап күчөп, дүйнөнү талашып, элдин баарын маңкурт, зомби кылууга багытталган долбоорлор иштеп жатат. Так жана туура билип алыңыз. Аль-Каида, ИГИЛ, Хизбут Тахрир, Ваххабизм жана башка ушул сыяктуу диний террористтик, экстремисттик уюмдар деп пропагандаланып жаткан уюмдардын ислам динине эч кандай тиешеси жок. Бул сыяктуу уюмдарды мусулмандар эмес, тетирисинче ислам дининин душмандары, мусулмандарга каршы, мусулмандар көп жашаган өлкөлөргө каршы жана өздөрүнүн дүйнөлүк геосаясаты үчүн өздөрү атайылап түзүшкөн. Бул уюмдар дин үчүн пайда алып келүү үчүн эмес, тетирисинче мусулмандарды жок кылуу үчүн, исламды бүт ааламга жек көрсөтүү үчүн атайылап иштеп чыгылган долбоорлор. Анан бул уюмдардын катарына жер бетиндеги ар кайсыл өлкөлөрдөн ишенчек, акчасы жок, билими анчалык жетишпеген, оңой алына турган адамдарды азгырып, Куран аяттарын, хадистерди колдонуп, башты айлантып, тозок менен коркутуп, бейиш менен азгырып, өздөрүнүн катарына кошуп, зомби кылып алат. Болду, ал адам ошондо ислам үчүн күрөшүп жатам деп ойлогону менен, чындыгында тетирисинче исламга каршы колдонулуп жаткан даяр куралга айланат. Бул нерсени жакшылап түшүнүп албасак, биздин ар бирибиз ар качан бул жалган пропаганданын, долбоордун курмандыгы болуп калышыбыз мүмкүн. Анткени булар адамдын ишенимине, ыйманына ойнойт. Бир карасаң абдан туура айтып жаткандай көрүнөт. Аяттарды, хадистерди тим эле алдыңа коюп, далил кылып көрсөтүп, башыңды айлантууга, вербовать эткенге абдан жакшы үйрөтүлгөн хадистер булар. Анан бул дин душмандарынын сөзүнө кирип, сиз өзүңүз ислам душманына айланып калганыңызды билбей каласыз. Булардын уюмдарынын амирлери, өздөрүн халиф, амир деп атап алган жетекчилеринин баары ошол чет элдик атайын кызматтардын түздөн түз агенттери болуп саналат. Алар сиз ойлогондой ислам үчүн күйүп бышып, мусулмандар үчүн жанын тигип жүргөндөр эмес. Алар жөн гана чет элдик атайын кызматтардын агенттери гана. Аларга ошондой амир болуу, баш айлангандарды топтоп уюм түзүү, анан тапшырмаларды аткаруу үчүн акча каражаттары, курал жарактары баары берилген. Андыктан дин темасында аябай кылдат болуп, көрүнгөн уюмдун жетегине кирип калуудан сак болбосоңуз, мусулман кейпиндеги шайтан болуп калышыңыз эч нерсе эмес. Ал эми желекти кимдер өрттөдү, кандай максатта өрттөдү, анын баары айтпасак деле баарыбызга түшүнүктүү болуш керек. Кандай болгон күндө дагы интернеттен көрүп аткан бардык нерселерге ишенерден мурда жакшылап тактап, ойго алчап, эмоцияга алдырбай, биринчи кезекте өлкөбүздүн, элибиздин, балдарыбыздын келечек муундун тынчтыгын, коопсуздугун ойлобосок болбойт. Саясат саясаты менен, күрөш күрөшү менен, бирок өлкөнүн тагдырына ар бирибиз жооптуу экенибизди унутпасак болгону. Өлкөбүздө дайым тынчтык, ынтымак жана береке болсун. Саламатта калыңыз.